Таңғы 5 бөрісі өз эфирін алды қарай олантады. Бүгін бізден құтты студиябызда дағы бір өзгөчө талантты конокторубуз келип отурат. Жаш таланттарыбыз Келдикеев Дастан 8 жашта. Жаш талант Зоотбек уулу Алымбек агайга. Саламатсыздарбы? Куттуктарыңыздар менен. Кандай келип алыңыздар? Жакшы келдик. Маанай жакшы. Маанай жакшы. Погода да аябай сонун болуп атат. Жагат барыбызга. Өзүңүздөр жөнүндө тааныштырып өтсөңүздөр. Мен болсо атым Алымбек, фамилиям Зоотбек уулу. Талас районуна караштуу Манас айылында чоңойгом. Анан Бишкекке келгениме быйыл 7 жылдын жүзү болду. Бибисара Бешналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство университетин бүтүргөнүбүзгө бүгүн 17 күн болуптур. Жаңы өткөн кез. Куттуктайбыз. Рахмат. Ошол анан ыр чөйрөсүнө күчтүү аралашып калдык. Жакшы экзамендер жакшы тапшырдык. 4-5 болду. Эң сонун. Жакшы. Дастан, канча жаштасың? 8 жаштасың, Мен Келдикеев Дастан, мен 8 жаштамын, мен 2-нчи классым, мен 4-1 тууганмын. Эң сонун, азаматсың. 2-нчи класска быйыл аяктадыңбы же 2-нчи класска көчтүңбү? 1-нчи классты бүттүң, 2-нчи класс. 2-нчи класс болуп, 1-нчи классты бүткөн турбайсыңбы? Буюрса, күзүндө 2-нчи класс болот экен. Буюрса, Кандай окуйсуң? Мектепте кандай бүттүң? Жакшы. Мен мектептин звездасымын. Звездасыңбы? Азаматсың. жакшы. Мектептин звездасы болуп баары келип, Дастан сени менен сүрөткө чыгып алалычы, сени менен видеого чыгып алалычы деп баары тажатпайбы сизден? Жак. Кайра жагат ошол нерсе. Жакшы. Мугалимдер сени жакшы көрөт. Кайсыл сабак жакшы көбүрөөк жагат? Математика. Математика. Эсепти жакшы чыгарасыңбы? Канча бааларга окуйсуң? 5. Жалаң 5ке окуйсуң, Эң сонун. Ырдаганга эмне түрткү болду? Өзүң ырдаган жакшы көрөсүңбү? Ырдаган жакшы көрөм. Кандай ырларды ырдайсың? Жылкычынын ырын ырдайм, өзүмдүн жаздырган ырайымды ырдайм. Жаздырган ырларың бар, Эң сонун. Тойлорго барып ырдап турасың го, Азыркы биздин ырчылардан кайсыл ырчы сага көбүрөөк жагат? Кайсыл ырчынын көбүрөөк ырларын угасың? Алымбек агайым, Кубаныч Баркалбасов, Тамада Арген. Тамада Арген? Салатка той, тамакка той деп, Сен аларды көрдүң беле жашоодо? Жолуккансың? Көргүң келет? Сөзсүз түрдө ушул түз эфирде балким көрүп калган болсо, сөзсүз түрдө сага Кубаныч Байкең, Арген Байкең менен жолукканга дагы мүмкүнчүлүктөр болот, буюрса. Келечекте ким болгуң келет? Чоңойгондо ким болгуң келет? Окууну бүткөндө. Милиция. Милиция болгуң келеби? Бул сен байкы азыр ырдаганда жакшы көрөм деп атпайсыңбы? Мен ырдап жүрөм, бирок болсо мен чоңойгондо эме болом, милиция. Милиция болуп, анан бош убактыңда ырдап турасың, мисалы үчүн тойлоо сен айтып атпайсың, школдо звездамын деп, бир аз чоңойгондон кийин сен уже борбор калабызда, айылдарда уже жылдыз болуп баштайсың, ал жактан таанып баштайт, анан тойлорго чакырат, сен анан милиция болуп иштеп жүрсөң, милиция деген 24 саат бою бошобойт да, анан ырдаганга кандай жетишип каласың? Балким кийин чоңойгондо ойлору өзгөрөт, Эң сонун. Эл анда бизге ырдап бербейсиңби? Ырдайм деп калдың, Кайсыл ырды аткарабыз? Жылкычынын ыры кеттик. Жылкычынын ырын ойноп берейин анда. Сөз обону Ашырал Айталиев атабызга таандык Жылкычынын ыры деген чыгарма бар. Ошол чыгарманы Дастан мырза ырдап берет, Биринчи үйрөнгөндө ушурдан үйрөнгөнбүз, Дастанды ушул ырдан үйрөткөм. Даярсыңбы, Дастан?
Asıl bir tokumda mingenim, salkın jaylo жүргөнүm, эрикtim жылкы кайтарып кайдасың келчи сүйгөнүм. Эрикtim жылкы кайтарып кайдасың келчи сүйгөнүм. Чылгыпты чөптүң да түрлөрүн, энжиптен жыпар гүлдөрүн, санадан такыр чыкпайсың, сагындым келчи сүйгөнүм. Санадан такыр чыкпайсың, сагындым келчи сүйгөнүм. Мен жылкычы сен чабан, кайкырып добушуп салам, өлкөбүз үчүн иштейли ай өркүндө бөссүн гүл заман. Өлкөбүз үчүн иштейли ай өркүндө бөссүн гүл заман. Өркүндө бөссүн Кыргызстан. Азаматсың, сонун 8 жаштагы балага мындай ырды аткаруу дагы бир чоң жетишкендик. Азаматсың, анан ырдаган сен үйдө атаңбы, апаңбы, кимиси ырдайт? Бул талант сага кимден келген? Чоң атам да жакшы ырдайт, атам да жакшы ырдайт. Чоң атам болсо кичинекей жагында чоң аны ырд жолун деп болбой калган. Азыр мен анын желаниясын аткарып койгом. Сен чоң атаңдын кыялын орнотайын деп жүрүп турбайсың бе? Акылдуу болот. Баракелде, эң мыкты, эң сонунда. Анан дагы айтып калышты го, сен бака 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 деген ырды сонун аткарат деп. Аткарабызбы? Кыйналып калган жоксуңбу? Бир аз эс алып алып ырдайлы анда. Ырдай бересиң, э? Кет дегенде. Бака бака балчак, башың неге жалпак, бака 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 балчак, бака бака балчак. Тодон элик бакырды, апам мени чакырды. Тодон элик бакырды, апам мени чакырды. Кирип барсам эшиктен, кооп чыкты тешиктен. Кирип барсам эшиктен, кооп чыкты тешиктен. Баракелде, эң сонун. Сен бак айтып атпайсыңбы, мен Кубаныч Баркалбасов, Арген дегендерди аябай жакшы көрүп, аларды ар бир бакы видеолорун, ырларын калтырбастан көрүп угасың го, Анан жанагы Арген деген тамадан ырын билесиңби? Ошондо ырдап жүрөсүңбү? Ошондагы бир ошондагы ырдап бере аласың? Кыйналган жоксуңбу? Же бир аз эс алып туруп ырдайсыңбы же? Ооба, биз агайына суроо берип турабыз, сен даярданып тур, Ошонун сөздөрүн эстеп. Ооба. Сизге дагы жакшы бир суроо бергим келип жатат. Бериңиз. Дастанды кайсы убакыттан бери тарбиялап келесиз? Дастанды былтыр ноябрлардан бери окшотуш, ноябрдын 14-ү жумушка кирген мектепке. Анан ошондо Дастанды ошол жактан жолуктуруп калдым. Дастан болсо өтө активный жигит, балдардын асты. Любой жумуш аткарсаң колунан келсе келбесе да келет дей берет. Анан колунан келишинче аткарып берет. Балдардын астында жакшырдаган балдардын бири. Бул менен тең дагы бир эки кыз бар, ошо ада жакшырдайт. Кудай буйруса аман болсок, алар менен да чогуу келебиз. Ошол Дастан болсо, Дастанын мамасы Дастанды аябай колдойт. Ырларды жастырып берет. Бул эми балдардын негизи эле кыялы болуш керек. Ооба. Үйдөгүлөр сынактарына катышып жүрөсүздөр.
балдардын кароосуна гана күзүндө болгон кароосунака Дастанын жашы жетпей калганына байланыштуу катыша албай калганбыз, бирок мектепте 5-класстан өйдө 8-класска чейин сокулукта болгон иш-чарага биз барып катышып алдыңкы орундарды алып келгенбиз барып. Кайсыл мектеп экенин айта кетсеңиз болобу? Болот. Военный Антоновка орто мектеби. Ошол жакта Дастан 2-класста билим алат. Мен болсо общий музыкадан, анан комуздан сабак берем. Демек, балдар менен иштешесиз. Балдар менен иштешүүдө кандай бир кыйынчылыктар бар? Ар биринин өзүнүн мүнөзүнө жараша сиздин кыймыл аракетиңиз кандай балдарга болгон? Балдарга болгон эми көз карашым аябай жакшы. Балдардын негизи бизде университетте методика деген сабак бар да. Именно ушу балдарды кандай кылып тарбиялаш керек, же болбосо кандай кылып сабак өтүш керек, кантип алдаш керек деген темада айланып келип ошого келип такалат. Анан балдар менен сабак өтүүдөн мурда балдар менен биринчи отуруп жакшы отуруп сүйлөшүш керек да. Бала менен бала болуш керек, Дастан менен жакшы сүйлөштүм окшойт, ушу Дастан сразу илип кетти. Мен баары ырдап бердим, мен ырдаганды билем, мен ырдайм деди, анан аказан тартып берсем жакшы ырдайт экен. Анан ошол Дастан кайырмак келин деп азыр ырдап калдык. Таланттуу балдар өзү эле билинет, Ооба. Үнүнөн, кыймыл аракетинен. Аракетчил болот. Анан сөзсүз үйүндөгүлөрдү жактан да бир түртүк болуп туруш керек, анткени үйүндөгүлөр башка жумуш дайындап атса, айла жок ата-эненин тилин угуш керек болуп калат да. Ошол Дастан болсо ийгилик каалайбыз, Дастан. Молодец. Даярсыңбы анда? Ырдайлыбы? Көрүүчүлөр да күтүп аябай суранып атса керек, ошол Аргендин ырын кандай ырдап берет болду экен деп, бир тойду эске салып, тойду сагынгандардын купулуна толтура бир жакшы кылып аткарып берчи. Той, ырга той, салатка той, тамакка той. Анда месе баштайлы, алга кадам таштайлы, мыкты бийлегендерге ондай белек арнайлы. Аттын аттап чакырып, мыкты бийлегендерге ондай белек арнайлы. Наргиза эже келсе, бияка бийлеп берсе, Наргиза болгон эжеме ондай белек бар беле. Чап, колду чап, каттыраак кана колду чап. Молодец, азаматсың, мен эле айттым, аябай сүйүндүм. Наргизаны чакырып бийлет деп, сон буюрса, анан баягы кийин келечектечи бир аз чоңоюп, бир 11-класс болгондо, бир жашың 17-18ге барганда бизге келип бир жакшылыгыбызга тамада болуп берчи десиз, тамада да болуп кете бересиңби же ырчы катары эле барам дейсиңби? Кырым? Бирок негизи тамада болом деп ойлонуп көргөн жоксуң, азырынча ырдап эле жүрөсүң. Ырдаганга кызыгып, Алдыда сонун күндөрү бар. Жигиттер жылмая турган күндөр али алдыда, азаматсың. Мен ушунчалык Дастанды көрүп, өтө дилгир бала экенин көрүп жатам да, аракетчил, окуңду жакшы окусаң, мындан сонун ийгиликтерди багындырасың. Анан келиңиз агай, сизди дагы жөн кетирбейли, өзүңүздүн бир ырдап жүрөм деп атасыз, музыкалык окуу жайды бүтүргөм деп атасыз. Бир чыгарманы сизден алсак. Комуз менен ырдап берейин мен анда, комуз. Атайын комузуңузду ала келипсиз. Келиңиз. Кайсыл чыгарманы аткарабыз? Сейим Кошекеев агайыбыздын Сулууга деген чыгармасы бар. Ошол Сулууга деген чыгармасын аткарып бергенге аракет кылайын. Аккордеон мен специм эмес, аккордеон жөн эле үйрөнүп алганбыз университеттен. Берсең гана кармап көрөйүн деп атып эле анан комузду жакшыраак билесиз. Жок, биз өзү оркестрда окудум мен 5 жыл. Оркестрда ошо көбүнчөсү комузду аккорд боюнча ырларды, күүлөр көбүнчө көбүрөөк үйрөндүк. Ырдаганда болсо биз мындай эле үйрөнүп алганбыз. Максат Кыштабаев агайымдан 1,5 жыл вокал алдым. Кичине түшүндүк да. Ыр боюнча бир аз эми. Бизде ырчы досторубуз карап аткан чыгар эми. Ырды жакшы көргөн.
Сыймык Бешекеев Сулууга деген чыгарма. Булактай көздөрүң башкача экен, бул кечте сага эч ким жакпаса экен. Мен сага сүйөм деп айткычакты, ким бирөөң оозунуп айтпаса экен. Ботодой көздөрүң бал-бал жана, тайганбаймын карегиң талбай карап. Мага эмиң эч качан тынчтык бербес, махабат жүрөккө салган жара. Мага сен сурандың келиң издеп, махабат ырырдап бериң издеп. Ырымды баштайын сүйүнүчтөн, өзүм да жүргөнсүп сениң издеп. Ирмелген кирпигиң төгүлөт ай, көздөрүң көзүмө бүлөт ай. Маңдайың жаркылдап күлүп бассаң, маралдай көзүмө көрүнөт ай. Буралып ийилет кымча белиң, кыналып күйүгөт мынча демим. Ырымдын аягын бүтүрбөстөн, жанымда узакка турса дедим. Тартуулап көнүмө таттуу кумар, кой коёт моюнуң ак кусымал. Татына көркүңө көз тийбес деп, тагылсам дедим мен сага тумар. Татына көркүңө көз тийбес деп, тагылсам дедим мен сага тумар. Тагылсам дедим мен сага тумар. Деген ыр. Сизге береке. Эң сонун Дастан аябай ойлонуп кетти окшойт. Негизи канча чыгарма билесиң, Дастан? Ырларды өзүң жаттайсыңбы? Өз атайын жаттайсыңбы? Же бир угуп эле жаттап аласыңбы? Угуп өзүм кайталап жаттайм. Канча ыр билесиң азыр? 3, 2, 4 болуш керек. Кайсыл ырларды? Азыр ырдагандан башка дагы. Кубаныч Баркалбасовдун ырын билем. Эмне деген ырын? Мектеп деген. Мектеп? Аткарабызбы? Ошону мектепте баягы каникулдун алдында дагы 25 майда аткардыңбы? Элдин алдына чыгып ырдаган жактыбы? Эл көп болсо, сен чыгып ырдасаң, эл сага кол чабып аткан аябай жагымдуу экен. Жакшы, анда мугалимдериң сени жакшы көрөт, ырдаганың үчүн. Негизи баягы келечекте дагы бир сонун чыгармаларды аткарып, элдин көзүнө көрүнүп, элдин оозуна илиниш үчүн мектепти дагы жакшы окуш керек. Мектепти дагы сонун аяктасаң, Кудайым буйрса, алдыда сен өзүң күтпөгөн бир сонун белектер, жакшы ийгиликтер жаралат. Азыр көрүүчүлөр дагы күтүп атат болуш керек. Дастан дагы бир ырдап берсе экен, Дастандын дагы бир үнүн уксак экен, деби? Кайсын ырдап бересиң? Баркалбасовдун ырдап берейинби? Сен даярданып тур, биз болсо жарнамалык тынууга барып келели, андан соң кайрадан көрүшөбүз. Жаңадан биздин эфирге кошулган көрүүчүлөр болсо, экранга жакыныраак олтуруңуздар. Себеби бүгүн бизде конокто мынакей Дастан деген энибиз менен өзүнүн агайы келип олтурат, сонун чыгармаларын аткарып берип, биздин көрүүчүлөрдүн маанайын мыкты деңгээлге көтөрүп олтурган кербези. Азыр болсо Дастан бизге жакшы чыгарманы аткарып берет, Кайсыл чыгарманы аткарабыз? Жолуккан кандай жакшыны. Жолуккан кандай жакшы. Кеттик. Туугандар менен, достор менен, жакындар менен жолуккан кандай жакшы. Мен силерге жолуккан кандай жакшыны ырдап берейин. Баракелде, сонун.
Кеттик анда. Чыныгы жүздөр менен, чыры жок сөздөр менен, жаркырап күлүп турган, жайнаган көздөр менен, жолуксак кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы, Катырдайын. жолуксак кандай жакшы. Сагынган жүрөк менен, эң жакшы тилек менен, кучактап бекем кысып, кубаттуу бийлик менен, жолуксак кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Амандык болсун дешек, бүксөлөр толсун дешек, байырлап башыбызга бак дөлөт консун дешек, бар болсо кандай жакшы, бар болсо кандай жакшы, бар болсо кандай жакшы. Өйдөдө өбөк болуп, ылдыйда жөрөк болуп, туугандар жай турмушта жакшылык себеп болуп, жолуксак кандай жакшы, 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 жолуксак кандай жакшы. Эң сонун азаматсың. Чындыгында жолуккан кандай жакшы. Ар дайым үйдө, той топурларда, үйгө конок келгенде сени ырдатышабы? Жолуксак кандай жакшы деп, Дайым ардайсың. Акча беришеби? Нелерди аласың? Кандай белектерди аласың? Жок, мен белектерди албайм. Акча эле аласың, Акча алам. Акчаны эмне коротосуң? Акчаны эмне кыласың? Мен жөн эле апама берем. Апаңа бересиңби? Апама продукты же биретерге. Апаң сага оюнчуктар сатып береби ошол акчага? Жок, апам Сөзсүз айт, сага акча бергенде бир оюнчук сатып берсин, анткени сен да ойногонду жакшы көрөсүң да, оюнчуктар менен. Сен да баягы апаңдын көңүлүн алып, апаң бир таттуу шоколад алып жеңиз, таттуу сок ичиңиз деп апаңа көңүл буруп апаңа бере турбайсың сен, Баракелде азаматсың. Негизи жакшы да баягы энен сага ошончо мээрим берип, тарбиялап өстүрүп, анан сен ошону рахмат, ыраазычылык иретинде дайыма апасы жанында жүрөт экен, дайыма камкор, мээримдүү, сен үчүн, сенин келечегиң үчүн дайыма апаң артыңда чуркап жүргөн экен, Сен азаматсың, акчасын берген туура. Туура, бирок кийин үйлөнгөндө келинчегиңе бербе, макулбу? Эң сонун бул бура сүйлөгөн көргөнгө жакшы дейт. Анан агай айтыңызчы, Дастанга ыр тандоодо өзүнүн калоосуна коесузбу же сиз тандап бересизби? Дастан өзүнүн калоосуна коебуз, тияктан мындай группа менен ырдай турган ырларыбыз бар атайын. Чогуу ырдай турган жана күн чыгышым деген сыяктуу ырлар бар, аларды атайын группа менен ырдайбыз да. Анан жалгыз ырдай турганда атайын өздөрүнө бирден ыр берем, анан общий баарыбыз ырдай турган бир ыр алабыз чогуу. Анан фортепианодан буларга ойноп берип турам, булар ырдашат. Өздөрүнө тагандык жана жалгыз ырдай турчу чыгармалардын баары өздөрүнүн эркине коем, өздөрү тандашат. Мисалы оор ырларды тандап алышы мүмкүн. Оор ырларды жок, мен атайын мындай бир октаванын ичинде ырдала турчу ырларды буларга берем да.
кайсы ырларды ырдайсыңар эртең ойлонуп келгиле деп 5-6 ыр ойлонуп келишет булар. Арасынан кыска өтө объемный эмес ырлардан алып берип коем, анан жаттап келишет. Мисалы үндү бусуп алышат деп коет го, мисалы өтө кыйкырып ырдаганда кичинекей балдар кийин үндөрү башкача болуп калат деп ырчылар айтып коет го, үндөрү бузулуп кетет деп. Сиз кандай көрөсүз балдарга, кандай эп кеңештерди айтасыз? Балдарга негизи ырдоодо биздин түшүнүгүбүз боюнча вокалдан биз көбүнчө сүйлөшүүдөн да көп нерсе алат да, вокалдан. Эң кыйын инструмент бул адамдын тамагы экен да. Үн чыккан жер эң кыйын инструмент бул. Анткени бул колубузга да кармалбайт. Муну только сезиш керек экен да, мындай үнүң каяка жумшап атасың үндү, груднойго тийип атабы, головнойго тийип атабы, ошолордун баардыгын мындай түшүнүш керек экен. Мен түшүнүгүм боюнча анан балдарга эме бул ырдан баягы сабак берип атканда көбүнчө балдарды катуу кыйкыртпаш керек. Высокийларды жөн эле мындай бийик ырдаганда адамга аябай жагымдуу болот негизи бийик үн. Анткени Димаш карабайсыздар, аябай бийик ырдайт. Кытайдын баарын таң калтырып койду, карабайсыздар. Низкий ырдагандардан Болот Миңжилкиев деген киши өткөн, билесиздер го, ошол киши низкий ырдап эле итальянцтарды таң калтырып койду мисалы. Балдарга болсо айтат элем, өздөрүнүн Кудайдан берилген голосу бар, ошону туура пайдаланып, өтө кыйкыртпай, өтө мындай жоон ырдатпай, ортодо ырдатса, булардын үндөрү бузулбайт. Бирок баары бир 95% адам 18 жашка, 15 жаштан 20 жаштын ортосу. Ушул 5 жылдын аралыгында 95% адамдын үнү өзгөрөт экен да. Бизде ошо Мурат Касейдин мен устатымдын китеби бар, атайын үн тарбиялоо боюнча кыргыз элдик музыканы кантип сактап калыш керек, анан үн боюнча да жазган китеби. Ошондой адамда мындай адаптация болот экен да, ичинечи. Мындай көнөткөн өзүңүздөр деле байкадыңыз болуш керек, сиздин деле мисалы 18 жашта үнүң жоон оюп калат го, кичте жоон болуп, жөтөлгөндө эле билинип калат го. Ошол жоон оюп, башка эмеже мындай жоон өмүрү бою ошол үн менен калыптанып калган учурда ошондо вокалга барыш керек экен да, колдон келсечи. Биз азыр мына дастандай болгон кезде үнүн тарбиялап коебуз, булар болсо 18ге чыкканда Кудайдан берилген үн бар. Бул болсо кийин үнү жоон болуп кетет, анан биз койгон жана ырдата бергендеги үн кийин жоголуп кетет. Вокалдан жаңыдан тарбиялаш керек. Кайра болуп калат да. Мисалы биздердин телевизордон көрүп атыр болуш керек. Мисалы Султан байкебиз бар го, Султан Садаралиев байкебиз. Мен ошол кишиге аябай таң калам. Мен байкем болот, ошол киши анан мурдагы биздеги кезинде, жаш кезинде ырдаган ырлардын баары аябай бийик ырдаган да. Ал кезде үнү башкача болду ошол кишинин. Кийин ошо мен сабактан айткан агай мурунку ырчылардан кайсыл кишинин үнү мындай алмашты билип келгиле дегенде. Мен кийин ушинтип изилдеп атып карасам, Султан Садаралиевдин үнү ошондой болуптур да. Байкап көрүш керек экен, мурдагы бийик, мурдагы кези бийик ырдаган үнү бар. Анда да өзүнүн башкача краскалары, сонун үнү болгон. Азыр укмуш ырдайт да ал киши. Азыр эң сонун. Дастан күнүгө музыка сабагынан билим алабы? Жок, күнүгө эмес, жумасына бизде комус боюнча 6 күнү, 5-6 күнү комус болот. Ошол күнү алат. Өзүнө тиешелүү музыка сабагын да класс жетекчиси берет буларга. Мен болсо башка класстарга берем. Буга мен комустан анан ырдан эле берем да. Общий музыкадан буга берилбейт сабак. Дастан, сен азыр эс алуудасың да, каникул башталды. Эмне менен алексиң? Эмне кылып атасың? Апаңа жардам берип атасыңбы? Апамга жардам берип атам. Кичинекей бөбөгүм бар. Бөбөгүңдү багып атасыңбы? 1 жашта. 1 жашта сен багасың, Мен карайм. Апама жардам берип. Эң сонун. Каникулда анан дагы кайсыл жакка барып эс алып келейин деп атасың? Ооба. Гөлгө барып келишим. Гөлгө, Үйдөгүлөр менен гөлгө барасың, Азаматсың. Ишиңе ийгилик каалайбыз. Алдыда сенин келечегиң кенен.
сонун чоң жетишкендиктерди багындыра турчу күндөр дагы алыс эмес. Окуңду жакшы оку, апаңдын сөзүн ук, алган акчаңды апаңа бер. Эң сонун бактылуу балалыкты каалайбыз. Иштериңизге ийгилик, сизге дагы. Ар дайым ушундай бөбөктөрдү тарбиялап, ишиңизде өзгөчө бир жакшы жетишкендиктер болсун. Сиздерге эркин микрофон берели. Рахмат ушинтип бизди чакырып койгонуңуздарга. Биринчиден, экинчиден сиздердин 5-чи каналыңыздарга тунук эфир каалайбыз. Жакшы тунуктуу эфир каалайбыз. Өмүрү узун болсун. Жакшы ырчыларды негизи мындай бул каналдар бизде айтат го ошо адам менен баягы айыл менен шаарды, ырчы менен карапайым элди көпүрө болуп байланыштырып турат деп. Ошо сиздердин эфириңиздер тунук болсун, өмүрү узун болсун, жакшы кишилер конокко келе берсин. Дастан сен да бирдеке деп кой, Өзүңдүн классташтарыңа, салам жолдойсуң балким. Салам жолдоп, камераны карап жатышат, Атам, апам аман болсун, Кыргызстаныбыз жакшы болсун, адамдар оорубасын, Кыргызстаныбызда согуш болбосун. Азаматсың. Жаштын тилегин берет дейт. Сонун. Аткарылсын, азаматсың. Ишиңе ийгилик каалайбыз, Актам акеге көрүп аткан болсоң, салам. Азаматсың. Классташтарыңа да салам жолдоп койбойсуңбу? Классташтар салам. Эжелериңе, агайларыңа. Айткыле же, салам. Азаматсың. Сени көрүп, эртең сүйүнүп, каникулда сентябрда окуу башталып барса, дагы звезда болот экен да, эң сонун. Дагы жылдыз болуп, сонун ийгиликтер алдыда болот. Азаматсың. Өнөрүң өркүндөп, талантың дашкындай берсин. Келечекте дагы Кыргыздын керегине жараган мыкты мырзалардын катарын толуктаган жигит болобу? Азаматсың. Биз болсо сапарыбызды алдыны көздөй улайбыз. Алдыда кесиптешибиздин жасаган сюжети бар экен, андан соң кайрадан көрүшөбүз.